Израилдин негизги согуш максаты аймактык талаш тартыштар маселеси. Палестина эли мусулман көрүп, өзүнүн ыйыктыгы менен, сезимдери менен аларды дос катары көрүп жер бергенден кийин 48-жылы не болду? Талаш тартыштар, башка саясий пикирлердин негизинде аларга жер беришти. Жакшылык кылуу максатында. Бирок кийин барып не Израиль изин жоготту, максатын жоготту. Жер талаш, мал талаш, мүлк талаш, бийлик талаш булар үчүн эң негизги максат. Жер талаш маселеси. Урматтуу мекендештерим. Ал жердеги тоолуу жерлер, дөңсөөлүктөр согуштардын башкы себеби болуп эсептелет. Негизи эле согуш маселесинде мурдатан бери таратып карасак, биринчи максат, көзөлө турган максат согуштан бул жерди басып алуу. Нефт десе нефт, таза аба десе таза аба, погода десе погода, бардыгы жакшы, эң ылайыктуу жер дагы Палестина. Ыйык жер дагы Палестина болуп атпайбы? Эми урматтуу мекендешим, азыр кээ бирөөлөр айтып чыгып атат, палестиналыктар өз алдынча мамлекет болууга аракет кылып, израилдерди күн бербей атат Израилге деп. Жок, тескерисинче. Бул палестиналыктардын жери. Бирөө айтат го, сен неге Израилге келдиң десе, мен Израилге келбедим, Палестинага келдим дейт да. Бул эң туура сөз болгон. Кайсы кино, кайсы мультфильм айырмасы жок, бирок бул жерде эң туура сөз айтылган да. Сен Израилде турган жоксуң, сен Палестинанын жеринде турасың. Бул эң туура сөз. Чындыгында бүгүн ар дайым кур чаба. Израилде ошо аскерлерге ар дайым жогорку айлык маяна төлөнөт. Ар дайым алар кароодо болушат, эл жебегенди жейт, армияга өтө көп сум акча бөлүнөт. Неге? Себеби коркунуч ошончолук күчтүү да ал жерде, тынч жашоо жок. Себеби неге? Көңүлдөрү тынч эмес. Өздөрү билет, көп адамдарга, көп мамлекеттерге зулумдук кылып койгонун. Саясий көз караштары да туура эмес экендигин өздөрү жакшы билет. Ошондуктан армияны өтө күчтүү карашат. Ошону нерсени аракет кылышат. Диний факторлор, диний факторлордун негизинде яхудийлер бул мусулмандарга балким 5 жыл, балким 10 жыл, 20 жыл кошуна болушу мүмкүн, дос болушу мүмкүн, бирок яхуди, еврей боюнча калат. Еврей бойдон кала берет экен. Ал балким 5 жыл кошуна болот, 10 жыл кошуна болот, бирок еврейлигинче калат. Көп душмандык кылып коет. Күн келет, пайгамбарыбыз айткандай, Америка болсун, Россия болсун, башка ар бир улутка зыянын берип калат да. Кече эле Газа деп атты да, бүгүн Сирияга дагы кол салды, Кол салды. Тынымсыз согуштар болот, ошонун негизинде дүйнө жүзүнө зыян берип калгандыктан яхудийлерди дарактасына даракка бекинсе, дарактар өзү көрсөтүп калат. Мына жерде яхуди еврей турат, өлтүргүн деп айтып калат, көрсөтүп калат дейт да. Албетте, диний сезимдер согуштун отун күчөтүү үчүн негизги маселе. Эгерде дин жатын алданса, адам токтобой калат да. Ал жерде калп пикирлер, калп саясий пикирлер, калп сезимдер ойноп, катуу согушка киргендер өтө көп, адашкандар өтө көп. Жалганга ишенгендер мындан дагы көп. Качкындардын кризиси. Албетте, согуш бир жакшылык алып келбейт. Чыр-чатактардын негизги бир булагы бул нафс маселеси. Ошол жердеги жоокерлерге разрешение берилет. Алар барышат, бир аймакты басып алышат, алтынын, акчасын, кыздарын каалагандай зордуктайт, пайдаланат. Бул жердеги намысы бар жигиттер ал жерге албетте каршы чыгат. Биздин негизи каныбызда согуш маселеси өтө күчтүү экен кыргыздарда. Манас атабыздан баштап бүт бардыгыбыз согуш кирген экенбиз дагы. Мындай кичине эмеге дагы чыдабайбыз го, көтөрүп, дароо көтөрүлүп, мындай семьяга бирөө зыян берип койсо эле канчалык жалака беришке аракет кыласың, Качкын маселеси чындыгында кыйын маселе. Байкуш мусулмандар эки жакка чыга албайт. Кордолуп аткан, өлүп аткан. Азыр сиз өтө оор абалда ооруп жаткан болсоңуз, газалыктардан кийин мен азат алып жатат экенмин деп ойлоп кое бериңиз. Эки буту баспайт кээ бирөөлөрдүн, бирок үйдүн ичинде кенен баса берет. Эки жака кыймылдайт, калясакасын кылат, жуудурса болот. Бирок ушундай адамдар бар, ал бир комнатадан чыга албайт, кыймылдатып болбойт. Кыймылдаса сөөгү сынып калат. Ошондой оорулар бар. Диагнозу жок. Эч кандай дава жок, дары-дармеги жок.
Аларды бир комнатадан чыгарса болбойт, суу тийгизип болбойт, чымын консо болбойт. Эки жагынан кандар тынымсыз агып турат, канап турат. Ошондой оорулардан оор абалда булар биринчиден түрмөдө, экинчиден өтө катуу оорунун себебинен төшөктө турат. Эки жагында кыймылдай албайт. Жада калса суу тийгизсе болбойт телага, денеге. 8 жыл болду, 10 жыл болду, чирип дене кычышып, сасып кеткен. Ошондой оорусуного келген адамдар дагы газалыктардан кийин мен азапталып жатам деп ойлосун. Себеби газалыктар өтө катуу, мусулмандарыбыз азапта. Албетте бул жакта эми журналистика жааты, соцсеттер кимди ак, кимди кара, кээде ак нерсени кара кылып, кара нерсени ак кылып көрсөтүшкөнгө аракет кылышат. Бул жерде албетте сумма акча көп бөлүнөт. Билесиздер, яхудилерде акча көп каналдар дагы ошолордуку, дүйнөлүк рейтингдеги күчтүү каналдар дагы ошолордуку. Акчаны чоң бөлгөндүгүнө байланыштуу буларда өздөрүнө тиешелүү кара нерселерди дагы ак кылып көрсөтүп коет да. Биз карапайым эл ишенип кете беребиз деп туура экен деп. Бирок биз көрүп жаткан көп каналдар бүгүн жалган. Бирөөнүн чөнтөгүнө карап иштейт алар. Ошондуктан ушул соцсет маселеси өтө оор маселелерден. Суу ресурсу. Суу билесизби, эч табылгыс байлык. Мына жөнөкөй суу биз обычный тыйын төлөбөйбүз, бесплатный ресурс деп билген суу. Кудайыма шүкүр. Бул эң кымбат нерсе. Неге? Свет кече жакында пайда болду, интернет кече жакында пайда болду. Wi-Fi'сиз, интернетсиз, токсуз жашашыбыз мүмкүн. Нансыз дагы жашап кете беребиз, алмасам жеп, картошка жеп. Бирок биз эч качан суусуз жашай албайбыз. Жаныбардын бардыгы суу ичет. Ошондуктан суу ресурсу өтө талаш маселе. Өлкөлөрдүн границалар, аймактык согуштардын негизги маселелердин бири суу талаш. Суу өткөзбөй коет, бул бирдекени бербей койсо, бул суу бербейм деп коет. Ошондуктан да эл аралык саясат маселелери албетте бир мамлекетке каршы чыгыш же согуш ачыш ою болбойт. Артында чоң күчтөр болушу мүмкүн, болуп атат дагы. Албетте АКШ жана Батыштын Израилди колдоосу бул жерде, аскердик стратегия жана алардын алдын алуу. Кээде Израиль урматтуу мекендешим күмөн менен иш кылат, алдын алып иш кылат. Мындай болот экен деп туруп, мурдадан согушту баштайт. Албетте түз максатта эмес, арам максатта. Кээде биз мусулмандар бир нерсе пайда болуп калса, жаңы бирдеке. Кийин 100 жылдан кийинки нерсесин карайбыз. 100 жылдан кийин ушул нерсе азыр барып арам болуп кетеби? Жаштарды бузуп кетеби? Аялдарга зыян бербейби? Ошол маселени изчет этип, 100 жылдан кийинки нерсени изчет этебиз. Эгерде ошол нерсе зыян берип арам боло турган болсо, азырдан арам деп барабыз. Ал 1% арам болсо дагы. Мусулмандар ушундай. Көрөгөч болот. Коопсуздук камсыз кылуу маселеси албетте Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси жанагы дарактар көрсөтө турган деңгээлге жетет. Бул анык боло турган маселе. Биз акылга сала турган болсок, көп нерсе жалган жыгат да. Акылга сала турган болсок. Бирок бүгүн көзгө көрүнбөгөн нерселердин адамдарга нападение кылышы, көзгө көрүнбөгөн оорулардын пайда болушу, жин тийиши, бул маселелер болуп атат. Бир эле жиндин бардыгы перишенин бардыгына далил, перишенин бардыгы китеп чындыгына далил, китептин чындыгы Аллахтын бардыгына далил. Аллах бар болгондон кийин тозогу бар, бейиши бар, кайсы жолду тандаш биздин өзүбүздүн колубузда. Ошондуктан ак жолдон адаштырбасын, арамдан алыс кылсын. Аллах табарак ва таала арамды, асманды канчалык аз кылган болсо, чыгыш менен башты канчалык аз кылган болсо, ошончолук алыс кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.